2014-жылдан бери Qumtor Gold Company JAK дүйнөлүк алтын кеңешинин сунушу боюнча бүткүл дүйнөлүк чыгымдар ыкмасын колдонуп келет. Бул ыкма бардык өндүрүштүк чыгымдарды, анын ичинде казылып алынган алтынга карата капиталдык чыгымдарды эсепке алууну талап кылат. 2023 биринчи чейрегинде жалпы чыгымдар капитал менен кошо $2053 түзгөн. Ал эми чыгымдардын көбөйүшү узак мөөнөттүү жана капиталдык салымдардын көбөйүшүнө байланыштуу. Алтынды кайра иштетүүчү фабриканы модернизациялоо, кендеги керектүү жабдууларды, оор жана коштоочу техниканы жаңылоо жана башка. Бул жерде капиталдык салымдардын өздүк наркын эсептөөдө эсепке алынбайт. Анткени алар ишкананын активдерин көбөйтөт. Ошондой эле Qumtor туруктуу киреше берип жатканын баса белгилөө керек. Сатылган алтындын өздүк наркына келсек, 2023 жылдын биринчи кварталында бир унция $1415 түзгөн. Ал эми алтындын орточо сатылган баасы унциясына $1891 түздү. 77.547 унцияны сатуудан түшкөн таза киреше $36,9 миллион болду. Кошумчалай кетсек, айрым ММКлар тарабынан айтылып, жазылып келген Qumtor боюнча жоготуулар компаниянын иш жүзүндөгү финансылык абалына дал келбейт жана туура эмес маалымат. Ушундан улам 2023 жылдын биринчи кварталындагы көрсөткүчтөр менен 2022 жылдын биринчи кварталынан салыштырсак, киреше $146,7 миллион АКШ доллары, $119,6 миллион доллардын ордуна таза пайда $36,9 миллион АКШ доллары, $27,2 миллион доллардын ордуна